Нарын өндүрүштүк ишканасы жоопкерчилиги чектелген коомуна өздүк каражаттарынын эсебинен Нарын облусундагы Нарын дарыясында кубаттуулугу 100 мегаватт белгиленген Куланак кесин куруу жана эксплуатациялоо долбоорун ишке ашыруу укугу берилди. Тийиштүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Куланак кесин куруу долбоорун ишке ашыруу жаңы өндүрүштүк кубаттуулуктарды түзүүгө багытталган. Долбоордук сметалык документация боюнча Куланак кесин куруу мөөнөтү 4 жылды, ал эми тосмунун бийиктиги 27 метрди түзөт. Куланак кесин куруу долбоору Ленгидро-проект тарабынан иштелип чыккан гидроэнергетика жана суу чарба курулуштарын долбоорлоо жана өзгөчө татаал геологиялык аймактарда жана климаттык шарттарда гидротехникалык курулуштарды долбоорлоо жана курууну көзөмөлдөө боюнча кызматтардын толук комплексин көрсөтүү чөйрөсүндөгү эң эски орус долбоорлоо изилдөө институту белгилесек, Нарын дарыясында жалпы орнотулган кубаттуулугу 6,2 гигаваттка чейин болгон 30га чейин ГЭСти курууга болот.